Жауымды музыкадан кейін біз эфирде уланып жатқан учурубуз, андыктан таң эрте дагы биздин төрүбүздөн орун алып калган конокторубуз келип калган. Андыктан баардыгыңыздарды экран астынан жакыныраак чакырабыз. Экран астындагы сиздер кандай темада кеп кеңеши же болбосо сөз учуу уланат деп турсаңыздар, анда биздин өлкөбүздөгү диний саясаты кандай жүрүп жаткандыгы жөнүндө кененирээк теманы алмакчыбыз. Андыктан баардык ушул диний жаатта жаңы концепциялар иштеп чыгып жатат. Андыктан биздин ушул эксперттер да келип калган. Биздин азыр коногубуз менен тааныштырсак, студияда конокто диний багытта эксперт коногубуз теолог Жамал Фронтбек кызы конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Таң эрте эле биздин аба ырайы жөнүндө бир аз сиздин өзүңүздүн ички аба ырайыңыз сырткы аба ырайга кандай таасир этти? Азыр аба ырайы абдан сонун болуп атат. Мындай бир суук түшүп, мен өзүм суукты аябай жакшы көрөм. Ошого мындай суук болгон сайын кубанып атам. Албетте ошол батирлер жылуу болгондуктан мүмкүн маанайыбыз андан да жакшы болот. Жакшы экен. Эми дароо эле биздин темабызга кайталы. Биздин өлкөдө ошол баягы диний багытта негизи мурун баягы светтик өлкөбүз, диний көз карашка бир аз каршы тыюулар салынып келген да. Ал эми азыркы учурда кандай бир концепциялар иштелип чыгып жатат? Албетте азыр ошол 2014-2020 жылы дагы ошол диний чөйрөдөгү концепциялар иштелип чыккан. Анын негизги 3 багыты бар болчу. Азыркы учурда 2021-2026 жылда ошол диний чөйрөгө өзүнчө бир концепция иштелип чыгып, албетте бул ошол мурунку концепциянын кошумча алымчасы менен өзүнүн багыттарын көргөзүп атат да. Бул жерде негизи ошол диний чөйрөгө өзгөчө бир көңүл буруу, ошол диний чөйрөнүн ошол мамлекеттин өзүнүн саясатын диний чөйрөгө түшүндүрүү, тескерисинче кайра ошол диний чөйрөдөгү көйгөйлөрдү чечүүнүн бирден бир багыты болуп атат да. Бул жерде биз эң биринчи багыт ошол мамлекеттин бирден бир болгон светтик түшүнүгүн жеткизүү болуп атат. Ошол жерде бизде Кыргызстанда өтө көп диний багыттар бар, диний уюмдар бар. Ошолорго бул концепцияны жеткизүүсү да. Бул жерде дагы ошол дин мамлекеттен бөлүнгөн, конституция жазылгандай эле, бирок бул бөлүнгөндө эле такыр эле көңүл бурбай коюу эмес. Бул жерде ошол бөлүнгөнү менен ошол диний уюмдар менен диний багытта иш алып барып аткан фонддор болобу, уюмдар болобу, адамдар болобу, алардын ички дүйнөсүн кандай мамлекет менен алар бир алака кылыш керек, эмне иштерди кылыш керек. Бул жерден дагы ошол мамлекет эң биринчиден ошол диний уюмдарга, ишеними бар адамдарга мамлекеттин өзүнүн структурасын жеткизүү, мамлекеттин багыттарын жеткизүү, ал светтик мамлекет, конституцияны сыйлоо, мыйзамдарды сыйлоо, ошол нерселерди ошол диний чөйрөгө жеткизүү. Экинчи багыты болсо ошол нерсени жеткизүү үчүн кандай иш-чаралар болот, бул ар бир нерсенин өзүнүн бир багыты болот. Багытынан кийин анан бир аны ишке ашыруучу бир пландар, механизмдер, анан ал жеткенден кийин эң негизгиси ошол 5 жылдан кийин аны баалоо, канчалык биз аны ишке ашыра алдык. Албетте бул жерде ошол багыттарды бергенде дагы экинчи бир багыты ошол иш-чараларды алып баруу диний уюмдар менен. Анткени бизде көп диний уюмдар болгондуктан ошол конфессиялар аралык дагы кандай иш-чаралар болуп атат, ошондой иш-чараларды кылып, ошол баардыгы Кыргызстандын жараны болгондуктан кайсы динде болбосун бирин сыйлап ушул мамлекетте жашоо да. Эң негизгиси ошол мыйзамды баалоо. Кийинкиси ошол эки багытта дагы ошол диний уюмдардын деңгээлин көтөрүү, аларга ошол мамлекет шарт түзүп берүүсү, ошол жашап аткан мамлекетинде кандай бир багыттарды кылса болот, мыйзам чегинде аларды өстүрүп өнүктүрүүгө ошол бир концепция буларга багыт берип атат да. Анан азыр бир ошол негизи 2014-20 жылдары ошол диний тарыхы деп 56 мектепке кирди эле, пробный болуп, пилотный болуп. Азыркы учурда бүт мектептерге азыр ошол дин тарыхтары деп кирип атат. Ошол сабактарды дагы мындай кыска мөөнөттө иштеп чыгып, билим берүү министрлиги, алымдар ошол ар бир диндин өзүнүн багытын, негизги дин тарыхтарын биздин жаштарга жеткизүү. Бул дагы болсо ошол мурунку концепциянын уландуусу десек болот, системалык түрдө. Анткени муну мындай бир жеткизип берүү өтө маанилүү. Анткени
биздин жаштарыбыз ошол экстремисттик, террористтик, ошондой бир радикалдуу уюмдарга кирип кетпеш үчүн аларда мындай бир өздөрүнүн бир базалык билимдери болуш керек да. Ар бир динди билип, анын багытын билип, түшүнүп, кайсы багытка алып барып атат, анын негизги тарыхы кандай. Эгерде биз ошол өспүрүм биздин балдарыбызга түшүндүрүп алсак, демек алар ошол туура эмес багыттарга кирбөөсү да. Бул дагы болсо бир өзүнчө бир жакшы келечекте ошол түшүнүүнү мындай бир камсыз кылат деген бир ишеним болуп, ошол концепция негизинде бул бүт мектептерге кирип атат. Анан баарын окуп чыгышты, китептери жазылды. Бул андан башка дагы бул жерде ошондой бир иштерди алып барууда дагы ошол конфессиялык аралык деп мен токтолуп кеттим. Бул жерде дагы бир өзүнчө бир чоң багыттуу иштер болуп атат. Анткени Кыргызстанда башка дин өкүлдөрү өтө көп. Ошолор менен кандай иштерди алып барабыз, алардын укуктары, алар бири-бири менен кандай иштерди алып барыш керек, ортосунда болгон түшүнбөчүлүктөрдү кантип чечебиз, алардын сыйынып атканын максатын түшүндүрүү, алардын жерин түшүндүрүү. Ошон үчүн ар бир ошо диний лидерлер чогулганда, анан албетте бул жерде ишенимге эч ким тийишпейт, бирок ошол социалдык иштерди ишке ашырууда, бак отуруубузда, субботникте мисалы марафондор көп болуп атат. Азыр Дин агенттигинин демилгеси менен ошондой бир иш-чаралар болгондо, ошол башка диндеги конфессиялардын лидерлери бири-бири менен сүйлөшүп, мындай бир биз айтабыз го, мындай өзүнчө баарлашып, таанышып калса, анан мындай бир башка иш-чаралар дагы алынып кеткенде, ошо биздин коомдо ошонун негизинде ошол жерлерде тейрек столдорду өткөзүп, жолугушуп, анан ошол конфессиялык аралык бир иш-чараларды өткөзгөндө дагы көп эле башка конфессиядагылар дагы социалдык иш-чарадан эч качан качышпайт да. Ошо кылсак жакшы, футбол ойносок, же болбосо бири-бирибиздин мындай бир иш-чараларыбызды кыдырып көрсөк, былтыр ошол Дин агенттигинин дин комиссиясынын демилгеси менен ошол барып буддисттердикин, мусулмандардыкын, христиандердикин, башкалардыкын барып карап, көрүп, аябай кызыгып, анан баргандарында суроолору болду да. Бул жаатында дагы биз мындай бири-бирибизди таанышыбыз керек да. Биз менен ким жашап атат, кандай багытта, эмне иштерди кылат, чогулуп социалдык кандай иштерди кылсак болот. Анткени алар деле Кыргызстандын жараны, бир көчөдө жашайбыз дегенде, бир айылда жашайбыз. Ошон үчүн биз алардын кылган иштерин көрүп, өзүбүздүн кылган иштерибизди дагы көргөзүп, мүмкүн ар бир жамаатка бул дагы болсо мындай өздөрүнүн иштерин дыкаттык менен жакшы алып барганга бир багыт болот. Жакшы экен. Ушул жерден жанагы 3-чү концепциясында токтолуп өттүңүз. Биздин билгендей эле ушул окуу жылында дин таануу сабагы боюнча мектептерге келип, мектептерде баягы өтүп жаткан учур. Анткан ушул дин таанууда кээ бир айрымдар баягы жалаң гана ислам багытында окутуп салат экен деген ой пикирлер жаралды да. Буларга кандай деп айтасыздар? Жок, бул китепти эгерде алар карап көргөн болсо, бул китепте негизги ошол диндердин тарыхтары кетет. Ошонун ичинде эле ислам дининин да тарыхы, муну болсо ошол муфтият менен биргеликте ошол алымдар, билимдүүлөр, теологдор жазып чыгышты. Ал болсо мындай биз түшүнүшүбүз керек да, бул тарых, анын бир ар бир диндин тарыхын гана берет, бирок анын ичиндеги теология, идеологиясын баарын тең аны ата энеси өздөрү үйрөтүш керек да. Анткени ошо бала көп болсо бир 6 саат мектепте болот, ошонун ичинде 2 жума 45 мүнөт, 2 жумада бир ошол сабакты өтсө кандай жетишет, ошон үчүн ал жерде мындай бир константа деп коебуз го, мындай үстүртүүдөн эле ошол ар бир диндин тарыхы кетет, кандай болгон, кимге келген, эмне болгон, негизги багыттары. Бирок бул жерде дагы ошол диний багыттардын дагы өзүнүн мындай эмнеге бул дин кармалат, ошол нерселерин жакшы түшүндүрүп берген да. Бирок анын ичине кирген даарат, анан өзүнүн бир сыйынуу маселелерин, же болбосо ишеним маселелерин аны ата энелер өздөрү үйүндө үйрөтүш керек. Анан кааласа биздин Кыргызстандын мыйзамы боюнча жетелеп барып сабактан кийин ата энеси биле турган адамдардан, теологдон, мечиттен, медреседен, муфтиятка келип өзүнүн ислам диний багыты болсо сурап алса болот. Эгерде алар
крестьян багытында болсо дагы анын дагы үстүртүдөн берилген, анын тарыхы кандай эмне болгон. Анан эгерде алар мындай кеңири билгибиз келет десе, чиркөөсүн алып барып өзлөрү ата энеси үйрөтүш керек да. Бул жерден дагы ошол динди дагы мамлекет үйрөтөт деген эмес. Бул ошол жалпы түшүнүк берүү. жалпы түшүнүк берүү, ошол биздин жаштардын адашып кетпөөсүнө кичине да болсо ошол себепкер болуу, бул мындай бир жакшы багыт болуп атат. Албетте бул китепте ошол апробациядан азыр өтүп атат. Ошол көп мугалимдерди окутуп, дайындап атышат бул методика боюнча. Мен ойлойм, аста-аста муну дагы кошумча, алымча болуп, анан бул мындай бир жакшы сиңет болуш керек коомчулукка. Ушул предметти кээ бир биздин тарыхчылар, башка бир адам жана коом деген бир предметти бергенде ушулар берсе, биз ушуну бериш керек. Бул баягы теологдор эмес, же бир дин таануучу эмес, ушундай инсандар бериш керек деген баягы айрым сөздөр жаралды да. Негизи буга кандай карайсыз? Теологдор бериш керекпи негизи? Жок, мен мындай айтаар элем да, албетте бул жерде эгерде теологдор бере турган болсо, алар мындай бир башка диндин да тарыхын окуш керек да. Анткени биз теолог деген эмне? Бир диндин ички багытын үңгүп ичине кирип окуу да. Мисалы үчүн биз ошол теолог, дин жактагы теологдор, ислам дини жактагы теологдор, мисалы христианство багыты бар, аякта иудеизм багыттары бар да, ошол жагын окуш керек болуп калат да. Анан ошол тарыхчылар бере турган болсо, эми бул методика да, бул китеп. Анан ошону мисалы үчүн мен ойлойм, бир ай үстүркү багыттарын берип койсо, бул жетиштүү да. Ошолорду окутуп, переквалификация кылып. Албетте бул жерде ошол теолог эгерде өздөрү окуп алып, анан сабак берип кирсе, бул сонун нерсе. Бирок экинчи нерсеси бар да, мисалы үчүн бул кичинекей эле саатта, 1 саат мисалы. Анан 1 саат үчүн бир школго бир колтогон теолог барбайт да. Анан анын айлыгы жок болсо, бул азыраак саат болот, сааты чыкпайт да. Ошон үчүн бул көйгөй болуп атат. Мүмкүн жакыныраак болуп, анын убактысы болсо, барып сабак берсе болот да. Бирок ошол 1 саат үчүн мен ойлойм, көп эле теологдор макул болбойт болуш керек депчи. Эми бул жерде да ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, бирок бул жерде дагы ушу теологдор барганда, ал мен мындай центрлик көз караштамын, центрлик көз караш менен беришим керек деген өзүнүн дагы мындай ички бир туңгуюп болуш керек да. Анткени мисалы мен өзүм ойлойм, мен мисалы сабак берсем, албетте мен ооп кетем болуш керек дейм да. Анткени өзүң диниң айтып атканда сен көп нерсени бергиң келет да, балдарга үйрөткүң келет, алар суроо берет. Анан мүмкүн мен программадан чыгып кетишим мүмкүн да. Ошон үчүн ошол программаны өзлөрү карманып, мен ошол нерсени кыла алам деген адамдар болсо, бул жакшы нерсе. Жакшы. Биздин өлкөдө дагы ушундай бир дин агымдары азыркы учурда баягы жакшы жагынан да кетип атат, жаман жагынан да кетип калган учурлар болот да. Баягы дароо эле келип туруп биздин ушул эң биринчи болгон ислам динине бир сөздөр тийип калган учурлар болот да. Баягы кызга 40 үйдөн тыюу дегенде эле ушул диний жаатында дагы инсандарды көбүрөөк бир сөзгө калып калган учур болуп жатат. Ушул сөз эмне себептен келип чыгышы мүмкүн? Кандай кылганда ошол сөз укпашыбыз керек? Эми мен ойлойм, бул сөз тукканда эле бул нормалдуу эле нерсе болуш керек да. Анткени биз кыргыз эли өзүбүз мындай көп сүйлөгөндү жакшы көрөбүз, бирөөнү сындаганды жакшы көрөбүз да. Анан биз негизи тилден тилге айтып, мындай бир угуп, ошону жеткизген калкпыз да. Анан биз мен ойлойм, муну эч качан адам критикадан коркпош керек. Адам иштеш керек, бирок экинчи багыты бар да. Критика десе мен эмне десем деле кете берем эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн бир мындай устуну бар дегендей. Анан ошол диний чөйрөдө эгерде ал теолог болуп, диний билим алып, мен ошону иштейм деген бир өзүнө бир багыт койгон адам болсо, демек мисалы үчүн башка убакта сени 10 киши караса, сен ошол диний чөйрөдө болгондо сени 3 миллион адам карап турат да. Ал 2 көз болгондон 6 миллион дейбиз. Кыргызстанда 7 миллион десең, баары эле карабаса деле. Бирок бул жерде ошол адамдар өзүнө дагы кичине отчет бериш керек да. Мен ошол чөйрөдө болуп атам, мен дин жөнүндө сүйлөп атам,
бирок мен киммин депчи өзүн мындай карап күзгүдөн ошо диний чөйрөдө канча жыл окудуң, медресени окудуңбу, кичине болсо да араб тилин билесиңби, Куранды шаргылдатып окуй аласыңбы, хадистерди которо аласыңбы, тафсир эмне экенин билесиңби деген нерселерди жок дегенде бир 4 жылдык ушул медресенин бир базасын алып коюп, анан кичине болсо дагы мындай ой жүгүртсө болот да. Бирок азыркы учурда мындай 1 айлык эле бир курстарды окуп алып эле анан ошол мындай өзүнүн бир чебери болсо, мен аябай кооз сүйлөйм деген дагы адамдар болуп атат да. Анан кийин жанагы «Свадьба на Малиновке» деген аябай бир жакшы кино бар да, мен жакшы көрөм ошону. Анткени актар келсе башка шапкасын кийип, кызылдар келсе башка шапкасын кийгендей эле азыркы учурда да көп эле эксперттер 20-30 шапкасы болуп калды да. Эми ал табияттан бул мүмкүн эмес, бирок карап көрсөңүз эле бир күнү теолог болуп шапкасын кийип чыгат, бир күнү ошол өзүнчө психолог болуп шапкасын кийип чыгат, анан бир күнү карасаңыз бир такыр эле бир башка бир чөйрөдө өзлөрүнүн бир мындай бир уюштуруучу болуп, өзлөрүнүн бир багытын алып чыгат да. Анан бир карасаңыз маркетолог болуп кеткени, бир карасаңыз бир бизнес системада жүргөнү, анан албетте бул абдан адамдарды капаландырат да, мисалы түшүнгөн адамдарды. Мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн чөйрөсүндө бир устат болуш керек да, уста болуш керек. Кыргызда бекер айтпайт, ошол багытты мындай ийне жибине чейин түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Азыркы учурда мындай сырткы келбети менен аракет кылып атат да, баары эле СММщик болуп атат, баары эле программист болуп атат. Эми биз жаш кезде деле программированияны окуганбыз, бирок бир программаны окуш үчүн бир 3-4 жыл керек да, мындай сөңүлүп, жакшынакай окуп, аны түзүп чыгышлык. Анан СММщик болуп атабыз, анан деп эле анан карап көрсөңүз өзлөрү бир сүйлөмдү туура жаза алышпайт да. Анан ошол нерсе да аябай адамды капалантат. Бул демек биз өзүбүздү сыйлабай калгандыгыбыз, анан мындай бир алдамчылыкка да өтүп баратабыз да. Анан бул нерсе дагы мүмкүн азыр ошо билим берүү министрлиги жетишпей аткандыр. Азыр биздин мыйзамдар ошол интернет чөйрөсүн мындай бир карап, багыттап, ошол жакта алдамчылык болуп атканын, адамдарды алдап атканга азыр ошол мыйзамдарда өзгөрүүлөр болуп атат да. Ошол киргенден кийин бул жакшы нерсеге алып келбейт да. Ошон үчүн адамдар дагы ошондой бир курс ача коюп, бир нерсе кыла койгондо дагы ойлонуш керек да. Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Албетте бул жерде дагы биз көпчүлүк учурда мындай бул дагы ошол концепциянын 4-чү багыты да. Ошол адамдарга агартууну жеткизүүдө негизгиси Кыргызстандын негизги концепциясы бул карательный мера эмес да. Адамды түрмөгө салып же болбосо нерсе эмес. Негизги ошол концепциянын диний багыттагы негизи эле мамлекеттин саясаты бул түшүндүрүү иштери. Ошон үчүн ошол концепциянын 4-чү багыты бул агартуу иши да. Ошол коомчулукка агартып жеткизүү. Мынандай иштерди кылсаңар болот, мындай багыттар менен иштеш керек. Анткени ошол багыттарды адамдар туура түшүнүш керек. Диний багыт менен кантип иштеш керек, эмне кылыш керек. Албетте азыркы учурда адамдардын суусап аткан мезгили да дингечи. Бирок ошону биз туура багытта жеткизишибиз керек. Анткени бир учурлар келет, адамдардын баары билимдүү болуп, анан салыштыра баштайт да. Анан ошондо уят болуп калбашлык үчүн биз туура хадистерди, аяттарды туура которгонду, анан ошол мамлекеттүүлүктү сыйлап, анткени биз Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрбөсөк, биз кимге керекпиз? Ошон үчүн биз ошол Кыргызстан мамлекетибиз өнүгүш үчүн дагы азыр дагы бир жакшы концепция иштелип чыгып, президентибиз кол койду го, кыргыз жараны боюнча. Ошону дагы биз ошол агартуу иштерин аябай жеткизишибиз керек да. Кыргызстанда кайсы динде болбосун, кайсы улутта болбосун, ал дайым өзүн кыргыз жараны экенин сезиш керек. Анан ошо Кыргызстанда жашаганына дайыма сыймыктаныш керек да. Анткени биздин мыйзамдардын баары, дин эркиндиги баардык шарттарды түзөт. Ошол концепция негизинде дагы ошол уюмдарга диний багытта алар жакшы ишмердүүлүгүн алып барганга мамлекет дин комиссиясы ошондой чөйрөлөрдү түзүп берип атат да. Демек биз ошол багыттарды алып кетишибиз керек.
Рахмат, ушундай бир жакшы алылыктуу иштердин башында, сап башында жүргөнүңүзгө сизге ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип бизге бир жакшынакай кеп кеңештерди ушул азыркы тема, азыркы учурдагы актуалдуу болуп аткан бир көйгөйдү козгоп бердиңиз. Андыктан ыраазычылык билдиребиз. Биздин элибизге жакшы өзүңүздүн нускалуу сөздөрүңүздү менен эсинде калып, бир жакшы келечекке жакшы муунду тарбиялап кетесиз деген терең ишеничтебиз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизде бүгүн студияда конокто диний багытта эксперт коногубуз теолог Жамал Фронтбек кызы болду.